Бул имарат Ош шаарындагы балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борбору. Имараттын курулганынан дээрлик 70 жылдын жүзү болуп, андан бери бир эле жолу капиталдык оңдоо түзөөдөн өткөн. Бүгүнкү күндө жылына 1000ден ашуун баланы кабыл алган бул мекеменин абалы кейиштүү болуп калган. Эми Ош шаардык мэриясы тарабынан бул имарат толугу менен капиталдык оңдоо түзөөдөн өткөрүлүп жатат. Эне жана бала канасы болчу, бул жерге балдарды ойнотуу үчүн телевизор, музыка, пианино ойнотуу канасы эле. Эскилиги жетпейт, пол дагы чаңкып, пол уже сынып чирей баштаган. Союз мезгилинде курулган Ош шаарындагы жалгыз балдардын реабилитациялоо борборунун ичи дээрлик талапка жооп бербей калган. 70 орунга ылайыкташкан бул борбор муктаждыктан улам ушундай шартта иштөөгө аргасыз болуп келген. Мында шал Даун синдромуна чалдыккан балдар дарыланат. Ал себептүү толук заманбап шарт жаратуу муктаждыгы курч болуп келген. Полдорубуз линолеум болгон, линолеумдарда эскилиги жетип, уже жыртыла баштаган, дуалдарыбыз дагы жарылган, эшик терезелерибиз дагы жакшы жабылбайт болчу. Массаж алыш үчүн балдар кийимдерин толук чечиш керек болот. Кабинеттер, палаталар сук болгондугуна байланыштуу кошумча жылуулук колдончубуз. Мындан улам Ош шаардык мэриясы имаратты капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү ишин колго алды. Ушул тапта курулуш иштерине байланыштуу борбор ишин токтоткон. Мында имарат гана капиталдык оңдоодон өтпөстөн ага кошо ашканасы да курулууда. Борбордо балдар үчүн заманбап шарттар түзүлүп, балдар ойночу аянтчалары курулат. Палаталарыбыз, кроваттарыбыз эски болгон, мебелдерибиз, шкафтарыбыз бүт эле начар болгон. Азыркы күндө терезелерибиз, эшиктерибиз, пол бүт алмашып жатат. Кухня, жаңы кухня, ашкана куруп атат. Өзү 70 орундук, 70 бала лечение ала алат. Мындан сырткары Ленин 942 дарегиндеги 3 кабаттуу каралбай калган имарат эми муниципалдык жатакана катары пайдаланылат. Ушул тапта имаратта толук капиталдык оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Курулуш иштерин бүткөрүүгө жалпы 3 ай мөөнөт берилген. Биринчи бул имараттын биз шатырын алмаштырдык. Ички отделочный жумуштарын жатабыз. Сырткы фасадын бүтүрдүк азыркы учурда. Эми ичинде азыр электромонтаж, сантехника, канализациялык иштери жүрүп жатат. Ички шуактар менен, ички отделочный работалар. Буга чейин элдик жыйында жарандар тарабынан турак жай маселеси көтөрүлгөн. Ал себептүү шаар башчысы жашоо шарты оор үй бүлөлөр үчүн убактылуу баш калкалоочу жайды даярдоо тапшырмасын берген. Ага Ош автобекетине караган, бирок каралбай калган имарат ажыратылган. Муниципалдык жатакана 45 бөлмөлүү болуп, заман талабына ылайык шарт жаратылууда. Бул жатаканада 45 семья, малы семейный адамдар жашаш керек. Азыркы күндө биз 25 апрелде келишим түзгөнбүз. Башталган. Тапшырышын 20 июнга болжолдоп атабыз. 3 этаждуу каралбай калган здание брошенный экен да. Ошону мэрибиз келип, ушуну жатакана кылабыз деп проект жасап, инициатива көтөрүп, жакында тапшырабыз. Эч ким жашаган эмес. Эч ким жашаган эмес. Жатакана бүткөрүлсө, ага социалдык колдоого муктаж көп балалуу үй бүлөлөр жана жашоо шарты оор үй бүлөлөр жайгаштырылат. Алмагүл Эркебайкызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.